Кудайдын чакырыгы 21-июль. Аракетиңерден жазбагыла, рухуңарды жаландаткыла, теңирге кызмат кылгыла. Жакында теңир жыйынды алып кеткени келет. Рухтун жакында келем дегенин угуп жатасыңарбы? Биз теңирди кандай тосуп алабыз? Аракетиңерден жазбагыла, демек эринбегиле, жалкоо болбогула, үргүлөбөгүлө, көңүл кош болбогула. Өзүбүз гана эмес, жакындарыбызды да ушуга үндөп, шыктандырып туралы. Анын ордуна талыкпай сүйүү менен кызмат кылалы. Рухуңарды жалындаткыла. Башкача айтканда жылымык болбой күйүп тургула. Ишенүүчүнүн руху жалындап күйүп турганы туура. Муса күйүп турган бадалдын жанына барганы эсиңиздеби? Ошол күйүп турган бадалдан Кудай сүйлөгөн. Жүрөктөрдү Кудай күйгүзөт. Ошондуктан бир туугандар, жүрөгүңөрдө жалын өчүп, сыйынууңар азайып, жазууну окуганга табитиңиз тартпай жатса, Кудайга жакындагыла. Ал кайрадан рухуңузду жалындатсын. Аталар, үй бүлө башчылар, жалындагыла. Үй бүлөңөр үчүн жалындап, күйүп Кудайга колдоруңарды көтөргүлө. Теңирге кызмат кылгыла. Жердеги биздин жашообуздун мааниси теңирге кызмат кылганда. Сөзсүз эле насаат айтып, чоң иштерди кылып эмес, биздин кылган иштерибиздин баарын Кудай үчүн кылабыз. Үй бүлөбүзгө кызмат кылсак да, жакыныбызга кылган мамиле да Кудай үчүн болушу керек. Жүрөктөрүбүздү текшерип көрөлүчү. Кудай бизге аракетибизден жазбаганга, рухта жалындаганга, ага кызмат кылганга жардам берсин.